112 кызматы операторына жамал байланышта. Саламатсызбы? Кризистик кырдаалдарды башкаруу борборуна негизинен төмөндөгүдөй милдеттер жүктөлгөн. Бул ушу эгер бир өзгөчө кырдаалдар катталган учурда ушу жарандык коргонуу жаатындагы бардык кызматтардын, бийлик органдардын, башка эл аралык уюмдардын ушу өзгөчө кырдаалдарын жоюу учурундагы иштерин координациялоо. Ошондой эле ушу өзгөчө кырдаалдар коркунуч пайда болгондо же катталганда элди өз убагында кабарлоо. Ошондой эле анан ушу ар бир кырдаалдарда бардык маалыматтарды ыкчам топтоо, аны талдоо, анализдөө, анан бир жетекчиликке чечим чыгарууга сунуш берүү да. Эми ушу анализтерге токтоло кетсек, бүгүнкү күнгө карата былтыркыдан быйыл өзгөчө кырдаалдардын саны дээрлик 43%га төмөндөгөн. Материалдык чыгым 26%га төмөндөгөн. Анан дагы бир жакшы маалымат, ушу каза болгон адамдардын саны 86%га төмөндөгөн да. Ошол эле маалда ушу биздин кризистик кырдаалдар башкаруу борборунун алдындагы 112 кызматына чалуулардын саны көбөйгөн. Эгерде өзгөчө кырдаалдардын саны азайса, чалуулар көбөйгөн. Эгерде ушул былтыр ушул маалга 1.700.000 чалуу болсо, бүгүнкү күнгө ушул эле маалга, ушул периодко 2.100.000 чалуу болгон. Бул дээрлик 21%га чалуулардын саны көбөйгөн. Бул эмнени билдирет? Ушу өзгөчө кырдаалдар министрлигине болгон элдин көз карашы, ишеними жогорулоосу да. Ошондой эле дагы көп факторлордон турат бул 112 кызматына чалуулардын көбөйгөндөгүсү. Ушу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жетекчилиги тарабынан кадр саясатын туура жүргүзүүсү. Биз ушу жыл башынан баштап 112 кызматына бизде 112 кызматы ушу Бишкек шаарында, Ош шаарында жайгашкан. Ар бир диспетчерге нагрузкасы канча, бир диспетчерге канча вызов келет. Ошонун баарын талдап чыгып, баарын теңдештирип, эгерде аз келип аткан чалууларды Бишкекке, эгерде Бишкектен болсо Ошко которуштуруп, анан ушу адис тандаганда да өзүнүн тажрыйбасына, чеберчилигине карата. Ошондой эле анан министрлик тарапынан ушу кызматкерлерге тарабы айлык акысын көбөйүүсү, ошондой эле шарттарын түзүүсү, мына Ошто дагы, Бишкекте да биздин диспетчерлерге машыгуу залдары ачылды, жаткан бөлмөсү, ушу душ, башка нерселердин баарын тең өбөлгө түзгөндүктөн ушул жетишкендиктер болуп жатат деп ойлойбуз. Жыл башынан берки кылынып аткан иштерден негизи ушу өзгөчө кырдаалдар министрлигинде АИУС деген автоматташтырылган маалымат системасы, ошону кабарландыруу системасы, анан 112 кызматынын системасын программалары эскиргендиктен ушу жыл башынан баштап ушу министрликтин жардамы менен баарын программаларын жаңылоо иш жүргүзүп атабыз да. Бул жаңылоодон кийин дагы көп жаңы функцияларды киргизип атабыз да. Арасынан бир эле мисалдар айта кетсек, ушу мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдарга, мисалы үчүн эгерде бүлө адамдарга эгерде чалып сүйлөй албаса, СМС аркылуу бизге кабарласа болот. СМС аркылуу бизден маалымат алса болот. Ушундай көп функцияларды киргизип жатабыз да. Ошо менен биргеликте эле борбор тарабынан кризистик кырдаалдар башкаруу борборунун өнүгүүнүн жол картасын иштеп чыктык. Бүгүнкү күндө ошо бекитүүнүн астында турабыз. Ал жол картада дагы көп нерселер камтылган. Жарайт, кабыл алдым. Жолдош кесиптештер, жакынкы 1 саат аралыгында Бишкек шаарында жана чүйөрөнүндө жана кечинде катуу шамал катталышы күтүлөт. Жарандык коргонуу кызматтарына жеткир. Жарайт, кабыл алдым. Кризистик кырдаалдарда башкаруу борборунун базасында бирдиктүү автоматташтырылган маалыматтык башкаруу системасы түзүлгөн. Ал системанын негизги максаты өзгөчө кырдаал жана кризистик кырдаалдарда жагдайды башкаруу болуп эсептелет. Бул системанын 3 компоненти бар. Биринчи компоненти 112 системасы,
экинчи компоненти кризис кырдаалдарда башкаруу борбору, үчүнчү компоненти калктык кабардандыруунун бирдиктүү системасы деп аталат. 112 кызматы 2014-жылы түзүлгөн. Түзүлгөндөн баштап азыркы күнгө чейин 15 миллиондон ашуун чалууларды кабыл алды. Мисалы үчүн 112 кызматына түзүлгөнгө чейин 101, 102, 103 кызматтарына өзүнчө чалуу менен жабыркаган жаран 10 минуттаны коротсо, 112 системасы түзүлгөндөн кийин 3 кызматты чакырууну 112 кызматынын оператору 5 мүнөттүн ичинде аларга чакырып берет, кызматтарды көрсөтүп берет. Ошол жүргүзүлгөн анализдин негизинде жардам көрсөтүүнүн убактысы 20%ке кыскарган. 112 кызматынан озакалап болсупайчы? Акынбай көчөсү 38-үй, 3-чү подъезд 1-чи этажда 24-чү батирде кичинекей 3 жаштагы бала калып калыптыр үйдүн ичиндечи. Өрт кырсык болсо өрт өчүрүүгө биз техникаларды жөнөтөбүз. 101 кызматына чалып дарегин тактап ошол жерге жөнөтөбүз. Өрт өчүрүүчү келдиби, өчүрүп атабы, кандай болуп атат деп аягына чейин көзөмөлдөп турабыз. Тез жардам сураса, тез жардамда дарегин кабыл алып, тез жардамга тапшырып берип, жеттиби тез жардам бердиби, кандай жардам берди, ошону аягына чейин көзөмөлдөп турабыз. Куткаруучу тоолордо иностранецтер жоголуп калса же жардам бизге чалып сураса, биз куткаруучу ошо райондун куткаруучуларына тапшырып берип, канча куткаруучукту, кандай жардам көрсөтүп атат, ошону аягына чейин көзөмөлдөп жарандарга чалышып турабыз. Бүгүнкү күндө кризистик кырдаалдарда башкаруу борбору бизге комшу жайгашкан мамлекеттердин кризистик кырдаалдарда башкаруу борбору менен тыгыз иш алып барат. Мунун негизи болуп алар менен түзүлгөн келишимдер бар. Өкмөттүн деңгээлинде кабыл алынган. Мунун эң негизги максаты бул ушул трансчек аралык өзгөчө кырдаалдарды алдын алуу. Күнүгө өзүңүздөр билгендей, ошол мамлекеттердеги өзгөчө кырдаалдар коркунучу же аба ырайы ар кандай кырдаалдар тууралуу маалымат алмашуулар болот биздин ыкчам нөөмөтчүлөр тарабынан. Мындан сырткары ар кандай машыгууларды өткөрүп келебиз. Бул эл аралык деңгээлдерде. Улица Ленина, дом 10. Горит навес дома. Управление, созданное на базе Ыкчам башкаруу боюнча кыймылдуу башкаруу пункту Форт Транзит унаасынын базасында түзүлгөн. Жарандык коргонуунун мамлекеттик тутумунун күч каражаттарын ыкчам башкаруу жана өзгөчө кырдаалдарды жоюу учурунда алардын кесепеттерин координациялоого багытталган көчмө башкаруу пункту болуп саналат. Негизги функциялары өзгөчө кырдаалдарды жоюу боюнча маалыматтарды чогултуу, оперативдик жыйындарды, видео байланыштарды жана сүйлөшүүлөрдү өткөрүү, спутник аркылуу байланышты камсыздоо, ультра кыска толкундуу жана кыска толкундуу диапазонундагы радиостанциялар менен камсыздалган. Булардын баары интернет байланыш аркылуу жүргүзүлөт. Для передачи информации с места зоны ЧС. Борбордун базасында дрон кызматы түзүлүп жатат. Дрон кызматы бүгүнкү күндө ошо ар кандай өзгөчө кырдаалдар учурунда жана ошондой коркунучтар жаралган учурда ошо атайын кызматты жерине барып дрондорду учуруп тиешелүү маалыматтарды топтоого жардам берет. Ар бир дрондун өзүнүн атайын кызматтарды аткарат. Мисалга айтып кетсек, тепловизор менен бар дрон мисалы үчүн адамдарды издөөгө чоң жардам берет. Жүк ташуучу дрондор булар атайын мисалга медикаменттерди, куткарчылардын шаймандарын жеткирүүгө мүмкүнчүлүк берет.